улам көргөндөн тажабай турган 74 килограмм салмактык бөлүктөгү грек-рим күрөшү боюнча финалдык таймашты көрүүгө дагы бир жолу чакырып өтөбүз. Себеби ушул кармаш жыйынтыгында кыргыздын жигиттери үчүн, кыргыз спортчулары үчүн дегенкиси эң бир тарыхый барактарга жазылчу көрүнүш, көз илмемдер болуп калмакчы. Ал эми Данияр Көбөнов көбүңүздөргө эми аттын ташкасындай буга дейин таанымал болуп келген. Учурда эми дал ушул кыргыз спортунда тарых барактарын жаңыдан жазуунун үстүндө. Финалдык таймашта япондук балбанга каршы келүүдө көк түстөгү кийимчен Данияр буга дейин 74-тө күрөшүп келсе, кийинчерээк 2 жылдын жүзү болду, 84 килограмм салмагына которулган. Бирок эми кайрадан өзүнүн баштапкы, өзүнө ыңгайлуу эсептелген 74-түккө мыкты калыбында келип, бүгүнкү күнү ушул 8-1 финалдык кармаштан финалга дейин бардыгы ата-адаштардын эсебин табуу менен эми көпчүлүктү кубантып турууда. Ну что ж, уважаемые друзья, мы вам показываем очень знаменательные кадры, это исторические кадры для кыргызской греко-римской борьбы и для борьбы в общем в Кыргызстане. Данияр Көбөнов, как вы знаете, стал чемпионом азиатских игр в весовой категории 74 килограмма. И мы не случайно вам повторяем показ, поскольку многие жители Кыргызстана, может быть, вчера были заняты и не видели успех кыргызстанца. Это успех для всего нашего государства. И вот мы показали вам в начале прямые съемки и наших корреспондентов, которые работают в Гуанчжоу. Они показали предварительные поединки Данияра Көбөнова. Мы сигнал этого не получали. Мы показывали вам финал и триумф нашего спортсмена. И вот сейчас мы повторяем для тех, кто не видел, как в финале боролся наш спортсмен против японца Цурумаки. Данияр Көбөнов – это наш выдающийся спортсмен, который имеет такие регалии спортивные, как чемпион азиатских игр в Бусане, бронзовый призер азиатских игр в Дохе, это на прошлых играх. Он же также является двукратным чемпионом Азии и бронзовым призером недавнего чемпионата мира, который завершился в сентябре в Москве. И вот новая страничка в его истории, это чемпионское звание. Он завоевал сейчас в Гуанчжоу на 16-х азиатских играх. Дал ушул Данияр Көбөнов аркылуу көпчүлүк кыргыз жигиттери грек-рим күрөшүнө жакындан кызыкты десем жаңылбаймын. Себеби 2002 жылы Бусанда өткөн Азиялык олимпиадалык оюндарда Данияр көрсөткөн тирикмуш кармаш али күнчө көпчүлүктүн эсинде бар. Ушул оюндарда биздин кесиптешибиз Канай Баянович өзү жакындан тартып келип, улуттук биринчи каналдан көрсөткөн жай бар болчу. Бул эми тарыхта калган барактар, бирок ошол жигит чыкса улам кезинен демекчи, улам кезинде эле, жаш кезинде эле Данияр укмуштуудай жаңы бир эркин күрөштүн деңгээлин алып чыкты десем жаңылбаймын. Анын килем үстүндөгү жөн гана күрөш эмес, музыкалык чыгарма жараткандай таасир калтырганы али күнчө көпчүлүктүн эсинде. Бирок ошол кезде финалдык таймашта Данияр Көбөновдун жеңишин калыстап тобу тартып кореялык балбанга берип койгон. Андан кийин дагы Дохада өткөн 15-чи Азиялык олимпиадалык оюндарда Даниярды кандайча ирандык балбанга баскан жеринен, далысына таза баскан жеринен эсепке киришпей ирандыкка кол ирисине тартып койгонун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жана бул жолу ушундай эми Кудай өзү баарысын тең көрүп туруптур. Ошондуктан биз Даниярдын ийгилигине ар кимибиз өзүбүздүн ийгилигибиз катары карасак дагы туура болот. Азыр эми Данияр Көбөнов сиздер көрүп тургандай биринчи 2 мүнөттүктү өз пайдасына ишенимдүү түрдө жазып, азыр жыйынтыктоочу эмес, бирок тагдыр чеччү экинчи 2 мүнөттүккө ортоктош болуудабыз. Ну вот, мы продолжаем рассказ о Данияре Көбенове. Это очень уникальный спортсмен. Вы знаете, он начинал свой спортивный путь в Джитоузе под руководством тренера Оскара Сартова. И потом, будучи учась в школе, в 7 классе, он приехал в Бишкек
и стал учащимся Олимпийского резерва, и там его начал тренировать заслуженный тренер Кыргызстана Аратбек Мамбетов. И вот он является воспитанником Республиканского училища Олимпийского резерва. И Каныбек Джолчебеков, который вчера завоевал серебряный медаль, он стал серебряным призером этих азиатских игр. Я это говорю к тому, чтобы вот сегодня смотрят все жители Кыргызстана, в том числе депутаты нового парламента. Нужно уделить большое внимание училищу Олимпийского резерва, потому что это кузница мастеровых спортсменов, кузница чемпионов. И вот видите, какие проводят приемы наш спортсмен Даниил Кобенов, один из самых технических борцов мира. И вот я продолжу рассказывать о училище Олимпийского резерва. Вы понимаете, там очень старые спортивные сооружения. Затем питание на сегодняшний день на учащихся училища составляет 71 сом. Но вы представляете, что такое 71 сом для молодого организма? Например, заключенным у нас в Кыргызстане питание и то больше, чем у Республиканского училища Олимпийского резерва. Уважаемые депутаты, уважаемые члены правительства, обратите внимание, нужно создать условия, чтобы мы завоевывали места такие же, как и Китай на мировой арене. Поэтому нужно уделять внимание, повысить, вот, рассмотрев бюджет на следующий год, посмотрите, сделать возможное, надо помочь молодым кадрам, молодым спортсменам, чтобы они завоевывали медали, чтобы они честь и гордость, как говорится, несли наш флаг на международной арене. Так что, уважаемые депутаты, подумайте и рассмотрите бюджет и помогите молодым подрастающим спортсменам из Республиканского училища Олимпийского резерва. Это кузница чемпионов, это кузница, которая дает мастерство спортсменам и завоевывают эти ребята славу для Кыргызстана за рубежом. Ооба, чыга турган көз эле, чыгып кетти өз эле демекчи. Мына бир сиздер албетте эң бир тарыхый көрүнүшкө ээ болчу сүрөттөнүшкө ортоктош болуудасыздар. Соңку секундтар жана жыйынтыгында Данияр Көбөнов жеңишти тиши менен жулуп алган десем дагы жаңылбаймын. Ал эми Данияр туурасында айта турган болсок, анын эң бир жоокердик сапаты бул кандай гана спортчу болбосун, мейли дүйнө чемпиону болобу, олимпиаданын чемпиону болобу, бир дагы бир апкарып кое турган түрү жок. Спортто бул эң башкы жагдайды орунду ээлейт. Ошондуктан көпчүлүк биздин спортчуларыбыз ушундай сапатка ээ болсо, анда көптөгөн ийгиликтер жаралары бышык. Албетте бизде Данияр сыяктуу спортчуларыбыздар болгон, боло берет. Ошон үчүн биз олимпиадалык, азиялык оюндарда баш байгелерди утуп келүүдөбүз. Ну что ж, уважаемые друзья, прекрасные моменты мы вам показываем. Вы понимаете, мы каждый день видим флаг Кыргызстана у нас в Кыргызстане. Но этот флаг алый с тюндюком гораздо лучше смотрится за рубежом, вот на таких крупнейших соревнованиях. И весь мир наблюдает, какой у нас красивый флаг. Молодец, Данияр, гордостью ты пронес этот флаг на ковре. Я должен сказать в продолжение темы, что училище Олимпийского резерва воспитало олимпийских чемпионов, таких как Мария Кульчунова, Юрий Мельниченко, наши призеры Олимпийских игр в Пекине, Руслан Тюменбаев и Канат Бегалиев тоже являются воспитанниками училища Олимпийского резерва. Так что кузница, как говорится, чемпионов и кузница мастеров и кузница высококлассных спортсменов — это Республиканское училище Олимпийского резерва. Ооба, желек бир өлкө башчысы барганда жана ошол өлкөнүн спортчусу жогорку ийгиликти камсыз кылган маалда гана көтөрүлүп гимн ойноорун көптөрү жакшы билет. Ошондуктан Даниярдын бул жараткан ийгилиги дээрлик эрдикке тете иштесем, анда көпчүлүгүңүздөр макул болушуңуздар керек. Албетте, көптөн бери алтын байгени биз көрө албай жүрдүк. Хиросимада өткөн 94-жылкы азиялык олимпиадалардан баштап Кыргызстан курама командасы катышып келген. Бирок бир дагы бир кыргыздын кара чечекей уул кызы мына мынтип Данияр жастынан желекти гимнди ойнотуп обого көкөнөткөн эмес. Ошентип ушул саатты дагы көрүп, эми назарыңыздарга урматтуу телекөрүүчүлөр,
Дагы бир Азиялык олимпиадалык оюндардын кызыктуу башка сиздер Чоң мақсат чемпионат мирге. Чемпионат мирге четко барып, чемпионат мирде күрөшкө аябай иштеш керек, муну токтош керек. Аябай да эмелер көп, ошибка деп коебу, ошибка көп. Да иштеш мүмкүн токтош керек. Мага көп нерсе да жетишпейт. Да сезип атам. Эмиңе калып кете турган таалоо. Кыргыз элине үчүн салам. Бул жеңиш ойлойм, баардык кыргыз элинин жеңиши. Балет дегендерге, кыргыз элине, спорт үчүн бар бөлмөдө чоң рахмат баарыңарга.